Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү күндө көп адамдар ушул суроону беришет. Кантсем мен эсимден Кур'ан-ы Карим чыкпайт. Кайсы бир амалды жасасам, кандайдыр бир дуаны окусам, Кур'ан-ы Карим мен эсиме кетпейт. Ар дайым Кур'ан-ы Карим эсимде болот деген суроо ар бирибизде бар. Бул туурасында Ибн Мас'уд радияллаху анху пайгамбарыбыздан айткан: кимде ким Куранды унутуп калуудан корсо, анда ал бул дуаны айтсын дейт. Аллахумма наввир би китабика басари ва атлиq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Дуанын котормосун мындайча: О Аллахым, менин көзүмдү Куран менен нурландыргын. Жана тилиме Куранды окууну жеңил кылгын. Курандын себебинен мен жүрөгүмдү ачкынын. Жана денеме Куран-ы Каримге амал кылууну жеңил кылгын. Өзүңдүн күч кубатың жана жардамың менен. Чындыгында сенин жардамың жана күч кубатыңдан башка эч кандай жардамчы жана күч кубат жок. Эгерде сиз Куран-ы Каримди унутуп калуудан корсоңуз, анда ар дайым Куран-ы Каримди окуудан мурда же намаздардан кийин ушул дуаны айтып жүрсөңүз, Аллах Таалам сизден эч качан Куран-ы Каримди унуттурбайт. Ар дайым Куран-ы Карим эсиңизде болот жана Аллах Таалам жүрөгүңүзгө Куран-ы Каримди сактап берет. Аллах Таалам баарыбызга Куран-ы Каримди жүрөгүбүзгө сактаган жана денеси менен Куран-ы Каримге амал кылган каалардан кылсын.